Арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, эфирде позитив тартуулаган НТС телеканалында не жаңылык долбоору өз берүүлөрүн баштайт. Кызматыңыздарда сиздерди сүйгөн, урматтаган кызыңыздар Айзада Жамгырчиева болмокчу. Ура, сүйүнчүм койнума батпай турган учур, анткени жанымдагы алып баруучу Азамат Исмаилов бүгүн жок. Бир күн болсо дагы кенен чонон сиздер менен башым кулагым тынч алып барат экенмин. Кудайым бар экен, канча күндөн бери суранып жүрөт элем, мынакей. Жалгыз алып барам. Бир гана кызыңыздар Айзада Жамгырчиева. Бирге болуңуздар. А биз болсо программабызды Азамат Исмаилов жок, жалгыз өзүм улантмакчымын. Сүйүнчтүү кабарлардан бөлүшөм. Ардактуу телекөрүүчүм, айта кетүүчү маалымат, соңку учурларда мырзаларга дагы, айымдарга дагы саркеч кийүүнү модага айланды. Ал эми азыркы учурдун кандай модасы бар? Кичинекей бөбөктөрдөн сураганбыз, тагыраак айтканда Азамат Байкенин досторунан. Жүрсө керек кичинекей бөбөктөр менен сейилдеп, эс алып, жоопкерчиликсиз адам десе. Эфир болуп атса жок. Чалыңыз мага телефонго. Келип калыңыз. Социалдык сурамжылоо. Азамат Байке жок, жакшы экен бирок. Мода деген эмне? Мода деген айрымдарды кийип алышат экен. Муну мен билбейм, мен болсо модага анча кызыкпайм. Биягы бар, биягы жок ушулардай. Жарымы жыртыктар, да? Анан биягыча, анан биягыча. Армейский кийимдер, көйнөктөр. Эжем айткан. Шымны кесип турган шорткалар бар. Азыр топиктер менен жыртышсыңар. Суук болгондобу? Азыр аларды үстүнө эле жемпир кийип алат, бирок ичинен ошондой кийет да. Астында дөңгөлөктөр бар болот. Мода деген мода? Билбейм, курткалар болот болуш керек азыр. Мындай блузкалар мененби ушундай болот болуш керек. Кичине жакшыраак да. Эми ана хоккей дейтке түшүнбөйм, апам айтып берет. Элегене хоккейланган ыргыттыргарчы өртүп салам деп. Жакшы кийимдер эле мода болот. Разная цветная. Ботстар болуш керек азыр. Өз липучкасы бар, ботстар болуш керек. Билбейм, азыр жазында көп эле футболка чаган киндигин көргөзүп, жылаңач жүрөшөр. Мода бул эми кычырап кийинип, чачыны жабырып, ошондой эле. Мода. Азыркы учурда кайсыл кийим мода болуп атат? Кайсыл кийим? Джинсы. Джинсын манталар деп коет. Кепка кийип мындай. Кепка кийип мындай. Башка кийимдерди кийип эме болуп жүрө берет. Сен модниксиңби? Жок. Кепкачы? Кепка тапсат көргөн. Мода деген бул разные страналарда например, бир телефон өлө модада болуп калса, ошол телефонду баары көтөрүшүп, бир кийим модада болуп калса, ошолун баары көтөрүп, ушундай. Дүйнө жүзүнө белгилүү болгон футболчулар жылдын соңунда жана жайында трансфер ачылып, бир клубтан экинчи клубка өтүшөт. Мына ошол учурда ар бир футболист өзүнүн ойногон деңгээлине жараша бааларга ээ болот. Кызык экен, бизде Кыргызстанда келиндер трансфер болуп, биринчи үйдөн экинчи үйгө өтүп жаткан экен. Кызык болдубу, анда эмесе көрөбүз. Азамат Байке жок, биздин келиндердин баардыгын кууратмак. Анан дагы Айзадан күйөөгө беребиш? Калың керек? Карадал болуп кетти, күйөөгө тийиш керек. Алуучулар барбы? Көп сүйлөйт, тийбейт. Тили буудай көрүйт. Азамат Байкенин өзүн болбой калган эле жакшы болду. Эгер мени көрүп жатсаңыз, Азамат Байке, эфирден салам. Сиз жок, баары керемет, баары сонун. Жогорку деңгээлде улантабыз. Ар бир үйдүн эрке баласынын жубайы болуп, кайнене кайнатасына ысык чайсынып келиндик милдетин бир гана кыргыздын келиндери мыкты жана жогорку деңгээлде аткарары баарыбызга анык. Ошондуктан кыргыздардын ар бир күз сайын келин алып, кыз узатып дүркүрөгөн той өткөрүп жатканы баарыбызды кубандырып жатат. Чындыгында эле кыргыздарда келин алуу салты футболдогу эле трансфер маселесине окшоп жатканын дагы байкасак болот. Мисалы, быйылкы күз айларында келиндердин трансфердик терезеси ачылып, Акылбековдордун үй бүлөсүнүн эрке кызы Акылбекова Наргиза Пирматовдордун үй бүлөсүнө келин болуп барды. Буга себеп болуп Пирматовдордун үй бүлөсүнүн улуу келини боюнда бар болуп скамейка запасыныкка отуруп калганында. Улуу келини кызмат кылганга мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан анын ордуна ортоңку келини басып, опорный зонада бардык жумушту аткарып жетишпегендиктен алдыңкы сол канаттан кайненеге чай усунуп берүүгө мыкты таланты бар болгондуктан Акылбекова Наргизаны трансфердик суммасына карабастан алууну туура көрүштү. Бул келинибиздин алганыбыздын бирден бир себеби опорный зонадагы келинибиз кош бойлуу болгонуна байланыштуу оюндан чектелип калды. Бул келинибиз эми өзүнүн зонасын жакшы карап берерине ишенебиз. Келинибиз Таластан болгонуна байланыштуу трансфери 500 000 сом болду.
Мындайча айтканда Неймарды сатып алгандай болот. Ушул үй бүлөгө келгениме абдан кубанычтамын. Келечекте бул үй бүлөнүн өнүгүшүнө чоң аракетине жана салымымды кошомун. Эми бул үй бүлө мени жакшы кабыл алды деп ойлоймун. Бактылуу, үйгө рызкы дөөлөт алып келген мыкты келиндерден болсун. Сыймыктаган мыкты келиндерден болсун. Не жаңылык өз берүүлөрүн улантат, ардактуу телекөрүүчүм. Эфирде маданият жаңылыктары. Эгерде сиздер бул жума аралыгында калабызда кандай маданият жаңылыктары болот деп суроо салып турган болсоңуздар, маданият жаңылыктары сиздер үчүн болсун. Эгерде Азамат мырза ушул жерде болгондо маданият жаңылыктары көрүңүздөр демек. Өтө маданияттуу адамдарга бүгүн тилекке каршы Азамат мырза жок. Баары керемет, баары сонун маданият жаңылыктарын тартуулайбыз. Не жаңылык теле берүүсүндө кино, музыка, театр жана маданият жаңылыктары. Мэриядан жаңылык. Бишкек шаарында ар бир жаз мезгилинде ак үйдүн алдында плакаттар, баннерлер жана стен газеталар көргөзмөсү өтөт. Көргөзмөнүн эң мыктыларына, шаардын эң мыкты ровдаларына 5-10 күнгө чейин путевка ыйгарылат. Күн сайын Бишкектин четиндеги панорамада Махаббат дастаны аттуу сүйүү кечелери өтөт. Бул жерде ар бир каагоочу өзүнүн свиданиясын бир дагы сом кетирбей уюштура алат. Бул кеченин башкы коногу киного акчасы жетпей калган Медер жана романтикага мас болгон Нуриза. 27-синен 28-не караган түнү саат 12:30 маршруткалар жүрбөй калганда үйүнө жөө кетип бара жаткан Улук Чыналиевдин аткаруусунда Айла жоктон кеттим ай, ак өргөгө пешком жеттим ай аттуу ыр кечеси өтөт. Булар эң кыйын адамдар. Булар эң күчтүү. Булар ар бириңерге өздөрү каалагандай жаман сөз айталат. Буларга эч ким эчтеке дей албайт. Интернеттен комментарий жазган адамдар. Бул ролик кыйын болсоң өзүң кылбайсыңбы фондунан каржыланды. Дүйнө жүзүндөгү адамдардан эмне таттуу деп сурай турган болсоңуз, көпчүлүк бөлүгү уйку таттуу деп жооп берери толугу менен ыктымал. Мына ушул уйку тууралуу сиздерге кызыктуу маалымат айта кетели. Дүйнө жүзүндө Минск шаарында Якоб Цыперович деген киши 1979 бери уктабайт. Тагыраак айтканда, клиникалык өлүмдөн кийин жаңы өмүрдү баштаган. Эгер бул мүмкүн эмес дей турган болсоңуздар, докторлордун айтуусу боюнча бул инсан азыркы учурда 60 жаш курагында болсо дагы өз курагындагы инсандардан жаш көрүнөт. Спорт менен машыгат, йога менен машыгат. Ал эми биз болсо укташ үчүн төрөлгөндө алды эле уктатабыз, чоңойгондо кой сона уктайбыз, ал эми картайганда дары ичип уктайбыз. Азыркы учурда уйкуну самаган инсандарга дагы бир ыкма пайда болгон экен, чогуу көрөбүз. Ал эми кесиптешим Азамат Исмаилов дагы да бир жерде уктап атса керек. Эфирди унутуп коюп, жоопкерчиликсиз. А бирок мага жыргал. Эфир сонун, өзүм жалгыз, өзүм билем. Көрүңүздөр. 21-кылымда замандаштарыбыздын жашоосундагы эң эле орчундуу көйгөй бул уйкуга зар болуп уктай албай жаткандыгы. Атайын уктатуучу жай ачылган экен, анда эмесе маегибизди ушул жай тууралуу улантмакчыбыз.
Алгачкылардан эле болуп мынакей 6-кабинетти көрсөтөйүн. Бул жакта эркектерди уктаткан бөлмөсүдө. Жүрүңүз бул жака кирип көрөлү. Брат, аппарат албайсың. Аппарат кой. Америкадан да, бирок сборкасы Китайга деп кой. Китайгада өзү аппарат. Зыңк иштейт, брат, интернет, пойн, любой нерсе кыла берсең болот деп кой. Басым ядерный деп кой, брат. Батарейкасы да зыңк, брат. Өзүм панелин көрсөң, нефиговый деп кой. Металлический деп кой. Алып койсоң жакшы болмок. Брат, аппарат албайсың. Брат, оригинальный Китайга деп кой, Китай. Бул болсо жалпы бөлүм, жаш карысы дебей, эркек аял дебей баарын уктатат. Аябай мыкты адис, жүрүңүз кирип көрөлү. Мына урматтуу туугандар, ушунун үстүнө биз туруп калсак, баардык Кыргызстандын жолдорун оңдойбуз. Баардыгын ар бир көчөгө чейин өзү текшерип чыгабыз. Керек болсочу, ар бир айылга бирден мектеп, экиден садик куруп беребиз. Мына больница, эмне бар, баардыгын биз оңдоп беребиз, мына урматтуу туугандар. Мына биз турабыз го, урматтуу. Бизди колдогула. Бул 7-кабинет болсо айымдардын кабинети. Өзүңүз түшүнгөндөй эле айымдарга башкача ыкмалар керек да. Ошол үчүн бизде атайын Германияда окуп келген адисибиз бар. Жүрүңүз бул жакта иштеп атат, көрүп көрүңүз. Эже, сиз бизге жазылыш үчүн болгону 290 сом менен алып келесиз. Ал деген чындыктын эле түшүп калып атпайбы, эже? Сиз жазылгандан кийин 2 адам алып келсеңиз, алар дагы 2 киши жазылса, бир айда пирамидада отуруп сизге 30 000 сом берилет, эже. Жөндөн жөн 30 000 сом аласыз, эже. Ал жөн гана убара болбойсуз, эч кандай убара болбой, үйдө телефон менен отуруп эле иштей бересиз. Бир айда эгерде сиз 30 кишиден көбүрөөк киши тапсаңыз, бронзовая карточка берилет. Ал деген 2 эсе көп айлык алуу дегенди түшүндүрөт, эже. Эгер ишенсеңиз, мен азыр 100 000 сомдон ашык айлык алам. Сизге кантип калып кетмек эле? Вообще кредит деген эч кандай проблема жок азыр. Иштеп алсаңыз аябай жакшы болот өзүңүзгө. Өзүңүздөр көргөндөй эле бул жерде бир гана тажрыйбалуу адистер эмгектенишет экен. Урматтуу туугандар, сиздерге айтып кетчү нерсе, өзүңүздөргө сак болбосоңуздар, булар бир гана ушул жерде эмес, көчөдөн дагы башка жерлерден дагы сиздерди уктатып кетиши мүмкүн. Эрмек Ташиев, Не жаңылык. Не жаңылык долбоору өз берүүлөрүн улантат Кыргызстан бейиштин төрү. 7 областта өзүнчө бир керемет. Ал эми Бишкек калабызда жайгашкан борбордук аянчабыз дагы көрбөгөндө арманда, көргөндө арманда. Ал эми мына ушул шаарларыбызды сырткы келбетинен гана көрүп келсек, ички деталдаштырып, жиликтештирип бизге бүгүнкү суранычтар боюнча рубрикасы менен Темирлан Эркинов болмокчу. Кыргыз жерге эмне жетти? Кыргыз элге ким жетти? Кыргызстанга ким жетти? Кыргыздарга ким жетти? Салам, Не жаңылык долбоорунун Welcome to Кыргызстан рубрикасы. Бүгүн биз Ала Тоо аянтындабыз. Борбордук Ала Тоо аянтында кандай кызыктуу, кызыктай жана күлкүмүштүү окуялар болгонун кийинки мүнөттөрдө көргөзүп бермекчибиз. Анда эмесе, кеттик. Шаардын ортосу Ил-1 зданиясы. Бул жерде кечинде аябай эле көп романтиктер чогулат. Мисалга айтканда, Лео деген бала бул жерде Мека деген кызды аябай эле сүйүп калыптыр. Бирок Лео дагы бир жолу Лео. Бул жерде Леонун краскасы көнүп калыптыр, ошон үчүн маркер менен жазып кетти. Лео дагы бир жолу Лео. Чын-чынына келгенде мага аябай эле кызык болуп атат. Бул кайсыл Лео? Может, бул Лео Месси, же Лео Ди Каприо, же Лео Да Винчи? Бирок Лео Да Винчи мондай эч нерсени тартпаса керек деп ойлойм. А биз көргөндөй бул жерде ушул Лео деген жазууларды өчүрүп жаткан кез экен. Байке, саламатсызбы? Саламатсыз. Бул жерде деген бул Лео эмес, Лио болуп калган үчүн өчүрүп атасыңар, же кандай болуп атат? Жаш кеткен балдарга туура эместен Лео деп. Лео деп жазып койгон. Урматтуу сүйүшкөн жаштар, айрыкча Лео. Сүйүңөрдү билдиргиңер келсе, башка жакка эле барып билдиргилечи. Бул деген Бишкек, Бишкектин борбору, Бишкектин келбети Ала Тоо аянты деген болот. Бул жерге мынткен туура эмес деп ойлойм. Ойлонгула. Кыргызстанга ким жетти? Бир гана ушул жерде жол эрежелери 100% болуп сакталат. Силер өзүңөр деле көрсөңөр болот. Жүрүп. Таксисттерге баары, таксисттер любой жерде жол эрежени бузуп кетиши мүмкүн. Кыргызстанга ким жетти?
Ала Тоо аянтындагы фонтан. Бул жер азыр фонтан. Ажайында бул жер борбордук бассейн. Кача бул жерде элдерге туп-тура кылып эле моундай нерсени жазышкан. Кыргызстанга ким жетсин? Борбордук аянттагы биздин эч качан алмашкыз сүрөткө тарткан байкелер туристтерди тартып жаткан кези. Нихао, нихао. Өзүңөр көргөндөй мына биздин аянтка даже башка улуттун элдери келип фотограф болуп иштеп аткан кез. Нихао, нихао, нихао. Кыргызстанга ким жетсин? Урматтуу достор, бул сүрөт галереясы. Сүрөт галереясы. Жакындан бери бул жерде караокени алып салгандан бери бул жер действительно сүрөт галереясы. Жүрүңүздөр. Кыргызстанга ким жетсин? Ала Тоо аянтындагы биздин мамлекеттик тарых музейи. Биздин мамлекеттик тарых музейинен жакында эле көптөгөн экспонаттар уурдалды. Аны ким кылышы мүмкүн? Ойлонуп көрсөк, бул жанагы Лео. Точно, бул Джеки Чан. Билесиңер, жанагы Доспехи Бога 3-чү бөлүмүндө алар Кытайдан барып экспонат уурдашат. Ошо Доспехи Боганын жаңы бөлүмү биздин тарых музейинен тартылат болуш керек. Кыргызстанга ким жетсин? Урматтуу достор, бул жер Ак Үй. Бул жерде аябай эле кызыктай жана мистикалык окуялар көп болот дешет. Мындайча айтканда, бул жер дом с паранормальными явлениями. Кыргызстанга ким жетсин? Баннер негизи эле аябай пайдалуу нерсе. Мисалга, баннер менен силер летний душтун сыртын каптасаңар болот. Ошондой эле чөптүн сыртын жапса болот. Мен артында турган зданиядагы баннер менен капталган. Ушул баннерге биздин Ала Тоо аянтыбыздын коозугун бузбай, ушунча жылдан бери бузулбай турган үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстанга ким жетсин? Алам залкары Чыңгыз Айтматовго коюлган эстелик. Алай ханышасы Курманжан Даткага болгон эстелик. Айкөл Манас эстелиги. Анан ошондой эле борбордук аянтта патрулдук милициянын машинеси дагы эстелик катары турат. Эмнеге эстелик катары десеңер, бул машине ушул жерге токтогон бойдон бир дагы жолу ишке жылган эмес. Кыргызстанга ким жетсин? Жакынкы арадан бери борбордук аянтта биздин желекти кайтарган 2 аскер жок. Анткени көптөгөн жаштар аскердик кызматты альтернатива менен бүтүрүп атышат. Урматтуу жаштар, силер ушундай жакшынакай жерде туруп биздин Кыргызстандын желегин сактаңар келбейби? Кыргыз элигин берилген кереметтүү жердин ырыс береке берген. Кыргызстанга ким жетсин? Биз сүйгөн борбор калабыздын жүзү болгон Ала Тоо аянты. Урматтуу туугандар, ушул жерде биз тазалыкта сактайлы. Өзүбүз барктап билбесек, бизден башка бул нерсени эч ким кылбайт. Бүгүнкү Ала Тоо аянтында болгон биздин чыгарылыш кызыктуу болду деп ойлойм. Кийинки болуп кайсыл жерди көргүңөр келип жатат? Биздин видеонун алдына комментарий жазгыла. Силер менен Welcome to Кыргызстан рубрикасы болду. Кыргызстанга ким жетсин? Кыргыздарга ким жетсин? Асыл кеч көрөрманым, сиздер менен биргеликте позитивдүү жаңылыктар менен тааныштырган не жаңылык долбоору болду. Кызматыңыздарда Айзада Жамгырчиева, дагы да Айзада Жамгырчиева болду. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Кайыр. Ар дайым биз менен болуңуздар. Не жаңылыкты көргөндү унутпаңыздар. НТС телеканалында бир гана сиздер үчүн позитивди тартуулайбыз. Аман туруңуздар. Кош болуңуздар. Көрүшкөнчө. Азамат байке жок, чындыгында эле жаман экен. Оң бутум, оң бөйрөгүм, оң колум, оң чачым, оң көзүм, оң башым ооруп атат. Деп айтат дедиңиз да? Айтпайм. Макулбу? Сиз жок, жакшы экен. Күйөөгө тий деген эч ким жок. Сени албайт деген эч ким жок. Карадалы болду деген эч ким жок. Мага тийишкен эч ким жок. Жүрө бериңиз, макулбу? Баары керем.
Дүйнөдө болуп жаткан жаңылык укун келсе, биде бар андай жаңылык башка эч кимде. Мындайда айтып бере албай даже ушак чечеңе, биздин кабарчылар чогулткан атайын силерге. Бардык маалыматтарды төкпөй чачпай жеткиребиз, жаңылыктын үстүнө күлкү да кошуп беребиз. Болуп жаткан көйгөйдү башка четтен карасак, кыскасы элдин манайын көтөргөнгө жараса. Элдин баары угушат жаңылык, элдин баары угушат жаңылык, элдин баары айтышат жаңылык, элдин баары көрүшөт жаңылык. Не жаңылык? Ne жаңылык, не жаңылык, манайыңды көтөргүн барың жактырып. Не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык, бизди көрүп отургун күлүп какырып.